Урматтуу сүйкүмдүү биздин кыздар жана карындаштар, эжелер жана энелер, бүгүн силерди кирип келген 8 март Карагер, мейлі, сүйлей берейін анда. Ошол, кирип келген 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биздин кыздар, карындаштар, эжелер, томпойска, момпойска. Силерге кааларым дайыма бар болула, дайыма ачык асманда жашагыла, тынчтык болсун, өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар бекем болсун, бар болула, дайыма биздин жаныбызда жаркырап күлүп жайнап жүргүлө. Анчын жигиттер баатыр болуп кыздарды коргойлу, дайыма поддержкалойлу, опоролойлу, эч качан унутпайлы энелерибизге, жана келинчектериңерге, апаларга 8 март күнү эле эмес, негизи эле черезден болбосо дагы часта ушул гүл берип, көңүлдөрүн ачып, торт алып берип турайлы. 8 март күнү эле эмес, бүгүн символически эле чыгып койдум мен. Негизи дайыма эле көңүл буруп жүрөйлү. Анткени ушул жаш кыздар, эжелер, биздин келечектеги энелер, ошолорду сыйлайлы, урматтайлы, барктайлы, нака жигит болуп коргойлу, баатыр болуп жанында жүрөлү, бизге ишенип, бизге жөлөнүп дегендей. Булар дагы жеңил жашашсын, болду. Оор заманда бүт оордук проблеманын баарын ушулардын плечосуна таштабайлы, өзүбүзгө алалы баарын жигиттер. Биздин кыздар илгертеден бери эң сулуу, бакырайган көздөрү, кара көз, кара каш, сарысы дагы, агы дагы, кызылы да бар. Настоящий леди. Айланайындар, силер жок болсоңор билбейм, бизде эркектерде смысл жок жашаганга. Силер биздин келечек, силер биздин максат. Ошондуктан эч качан жашоодон көңүл калтырбай, күлүп жайнап, келбетиңерден сулуулук эч качан кетпесин. Бар болула, ден соолукта болула дагы бир жолу. Дайыма ачык асман болсун. Жаз келгенде гүлгө окшоп жайнап, биздин жаныбызда жаркырап жүргүлө. Дагы бир жолу айланайындар. Өмүрүңөр узун болсун. Бар болгула айланайын. Ыйык биздин аял зат. Айта турган сөзүм ошол. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм.